Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Ош шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү завод курулат. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. 24 августта мэрдин милдетин аткаруучу Алмаз Мамбетов Түндүк Кипрдин экономика жана энергетика боюнча вице-премьер-министри Эрхан Арыклы жана чет элдик компаниянын президенти Элхан Доган баштаган туркиялык делегация менен жолугушуп, анда эки тараптуу кызматташуу туурасында сөз болду. Ал эми Биотренд Energy компаниясынын адистери Ош шаарында жайгашкан таштанды полигонуна барып, жеринен көрүп келишти. Бир айдын ичинде завод куруу долбоорунун келишими даярдалып, бир айдан 6 ай аралыгында толук иштөө мүмкүнчүлүгү жаралат деп билдиришти. Жолугушуу Ош шаарындагы таштандыларды кайра иштетүүчү заводду долбоорлоо жана куруу инвестициялык долбоорун ишке ашыруу боюнча меморандумга кол коюу менен жыйынтыкталды. Документке Алмаз Мамбетов жана Биотренд Energy Түрк компаниясынын президенти Элхан Доган кол коюшту. Активисттер Газпромго согуш жарыялады. Сиз аны колдойсузбу? Кыргызстанда күйүүчү май кескин кымбаттады. Ошого байланыштуу Facebooktун активисттери АЗСтерге бойкот жарыялап, элди дагы бул саамалыкка чакырышууда. Активисттер өлкөдөгү күйүүчү май сатуучу гиганттар Газпром, Петролим, Бишкек Петролим жана партнер нефти компанияларынан күйүүчү майга болгон бааларды арзандатмайынча, аларда май куйбагыла деген чакырыктарды жазышууда. Акыркы убакта мындай посттор аябай популярдуу болуп, көптөгөн жарандар аларды бөлүшүп, лайк менен колдоп жатканын байкаса болот. Бирок бул чакырыктар иш жүзүндө эч кандай таасир бербей, бүдөмүк бойдон эле калгандай сезилүүдө. Бир активист Газпромго каршы болсо, экинчи активист партнер нефтинен куйбагыла деген постторду жазып, элдин башын ого бетер айлантып жатканы көрүнөт. Системалуу бойкоттун жыты да сезилген жок. Баягы эле интернеттен көп лайк чогултуунун максатында ойноп эле жазып аткандай көрүнөт. Бул акция 20 августта бүткүл Кыргызстанда башталды. Ал эми сиз аны колдойсузбу? Албетте мындай чууга майдын мастодонттору кайдыгер карабайт. Алар да көйгөйдү чечүү жолдорун изилдеп чыгышкан. Балким алар жалданма активисттерди колдонуп, бул жек көрүнүү конкуренттерине багыштап жатышы да мүмкүн. Соц тармакты байкап чыксак, бардык эле АЗСтен бензин куйбагыла болуп калыптыр. Элдин башаламандыгын монополисттер оңой эле кайра элге же атаандашына каршы колдонуп кетиши да божомолдо. Анткени азыр күйүүчү май сууда эле керек. Азыркы заманда турмуш майсыз токтоп калат. Бардыгы АЗСке бойкот эмес, бир-экөөнү эле жарыялаш керек болот го. Мисалы, АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы жыл башынан бери 40%га өстү. Сатуучулар бул аргасыз чара экенин айтышууда. Ал эми монополияга каршы кызматы бул көйгөйгө коронавирусту, дүйнөдөгү муңайдын туруксуздугун, сомдун долларга болгон кунун жана экспорттоочу өлкөлөр тарабынан салынган акциздик салыктын жогорулашын айыптап жатат. Шамурза Бөрүкулов, коомдук ишмер, эл тааныган урматтуу аксакалыбыз Жусупжан Жээнбековдун төмөндө Садыр Жапаровго жана Камчы Ташиевке айтылган кайрылуусу чыныгы аксакалдык сөз, өлкө үчүн күйгөн адамдын кеңеши болуптур. Бир да афгандык качкын өлкөгө өтпөсүн деп көптү көргөн аксакал жаман ой менен айтып жаткан жок. Бийлик башындагылар Жусупжан Жээнбеков окшогон көсөм адамдардын сөзүнө кулак буруп коюшса жаман болбойт эле. Каяктагы айнып калган ары жок Акаевди өлкөгө чакырбай, кайда барышса бүлүндүргүч Отунбаеваны жамбашына байлап алышпай, 30 жылда өлкөгө интригадан башка эч пайдасы жок Текебаевге кызмат сунуш кылышпай, элдин чекесине көк чөтөлдөй тийген ушул зыянкечтерди качан түшүнүп жетишет? Путин айтып жатат, Орто Азиядан Россияга миллиондоп мигранттардын агымы келип кетип жатышат. Биз кайдан билебиз алардын ким, кандай максат менен келип жатышканын, эгер эле Орто Азияга афган качкындарын кабыл алып жатса деп. Эми колунан автоматы түшпөгөн, Аллах үчүн дешип адамдарды топ-тобу менен кырган жапайы афгандарды жана алардын студенттерин киргизебиз деп Орусияга барып иштейм деген өз мекендештерибиздин ырысын кыйып жүрбөгүлө. Бир нерсе сүйлөөрдөн, бир ишти кылаардан алдын 30 өлчөп бир кесип чечим чыгарганга үйрөнгүлөчү. Пададан алдын чаң чыгарып чуркай бербей. Андан көрө өлкөнүн ичиндеги өзүбүздүн сакалчан талиптерди тыйып алгыла, зорго эле жүрүшөт тиги коллегаларын күтүшүп. Хабиб Нурмагомедовго кол салуу болду. Орусиянын Нижний Новгород шаарында белгисиз адам UFC уюмунун мурдагы чемпиону Хабиб Нурмагомедовго кол салды. Бул тууралуу видео социалдык тармактарда тарады.
Маалыматка ылайык, окуя Хабиб Нурмагомедовдун LGFC турниринен кийин болгон. Кол салган адамды мушкердин күзөтчүлөрү дароо кармап калган. Бул окуядан кийин Хабиб Нурмагомедов Instagram баракчасында "Мен силерди тажаттымбы" деп суроо салды. Турсунбек Акун: биз спортчуларыбыздын ийгилиги менен Тажикстандын алдында моралдык жактан да жеңишке жетиштик. Биз спортчуларыбыздын ийгилиги менен Тажикстандын алдында моралдык жактан да жеңишке жетиштик, деди 24 августта Nazar News маалымат агенттигине мониторинг борборунун жетекчиси Турсунбек Акун. Турсунбек агай, Токио Олимпиадасында ийгилик жараткан спортчуларды сыйлоо аземинен кийин эмгеги бааланган спортчуларда, сыйакыга татыган машыктыруучуларда спортчуларга буга чейин мындай мамиле болбогонун айтышып, ыраазы болушту. Эми президенттин колдоосунан кийин спорт тармагы да жанданат деп үмүт артсак болобу? Токио Олимпиадасынын жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи жөнүндө 2 ооз сөз айтайын. Токио Олимпиадасынын сыйлоо аземинде сыйлагандарды көрүп толкундандым. Сүйүнүчтөн көзүмө жаш алдым. Кыргызстандын тарыхында мындай деңгээлде спортчуларды эч ким сыйлаган эмес. Айсулуу менен Акжолдун алган күмүш медалдары алтынга тете, Мээримдики күмүшкө тете медаль болду. Борбор Азия мамлекетинде алган медалдарыбыз боюнча 2-чи орунду алдык. Бул чоң жетишкендик. Анткени мен кыйынмын деген президенттер башкарган мамлекеттерден бир да медаль албай калгандар болду. Биз спортчуларыбыздын ийгилиги менен Тажикстандын алдында моралдык жактан да жеңишке жетиштик. Буга чейин премьер-министр ким алтын алса 10 миллион сом беребиз, күмүш медаль алса 7 миллион сом беребиз деп жарыялаган. Акжол менен Айсулуунун алган медалдары алтынга тете болгон үчүн аларга 10 миллиондон берилди. Мээримдики күмүшкө тете болуп, ал 7 миллион сом алды. Ошондой эле 3 автомобилди президент өзүнүн атынан белек кылды. Манас орденин такты. Бул спортчуларыбызга дем күч берген, аябагандай чоң сый болду. Канатбек Осмоналиев айткандай аванс берилди. Канатбек Алиевдин машыктыруучусу 2008 жылкы Олимпиадада күмүш медаль алып келсек да, мындай сый көргөн эмеспиз деп толкунданып ачык айтты. Жоламан Шаршенбаев сыяктуу азаматтарыбыздын мээнети, аракети бааланды. Айпери Медет кызы медаль алып келбесе да, Американын дүйнө чемпионун аз жерден жеңип койгонун эске алынды. Медаль албаса да, медаль алганга тете иш жасаган спортчу кызыбыздын да эмгеги бааланып, татыктуу сыйлыгын алды. Президентибиз спортчуларга болгон өзгөчө сый урматы менен келерки Олимпиадага чоң дух берди. Булак, Nazar News чекеткейжи. Кыргызстандын 6 президенти тартылган сүрөт коомчулуктун кызуу талкуусун жаратты. 25 августта Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде жаңы соцреализм деген көргөзмө ачылды. Музей өкүлдөрүнүн айтымында көргөзмө коомчулуктун болуп көрбөгөндөй кызыгуусун жаратты. Сүрөт көргөзмөнүн негизги каарманы Таалай Усубалиевдин Ата бейит деген чыгармасы болду. Сүрөттө эгемендүү Кыргызстандын 6 президенттин элестери тартылган. Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков жана Садыр Жапаров. Бардыгы кара кийинип, гүл чамбардын алдында башын жерге салып турушат. Арткы фонунда мамлекеттин силуэтин байкоого болот. Көргөзмөдө андан тышкары Саркын Сооронбаевдин Саякбай 1916 жылы Кытайда Нюргуяна Иннокентьеванын Жизнь Усена Кудайбергенова Өмүркул уулу Базаркулдун 7 апрель сүрөтүнө эскизди жана Сыдыкалы кызы Арукенин Играем в прятки этутун көрүүгө болот.